Бүгүнкү күндө өтө бир оор маселе болуп аткан. Азыркы учурда баягы бөбөктөрүбүздүн мындай сейрек кездешүүчү ооруга чалдыгып, жөнөкөй адам, жөнөкөй үй бүлө көтөрө алгыс суммадагы $2 миллион уколдорго зар болуп, бүгүнкү күндө мына 3 бөбөгүбүз жүрөт да, мына эл бүтүндөй Кыргызстан жөнөкөй эл биригип ошолорго жардам берип, согуу иштерин кылайлы деп чуркап жүрүшөт. Анан бирок баягы пиарды жакшы көргөн мындай башчыларыбыз жок болуп атат да, баягы депутаттар деле шайлоо учуру болгондо ошол 90 депутат ушул 3 баланы өздөрү эле мындай жардам берип бүтүрүп койсо керек эле деген ой келет. Эми анысы мейли, сен бер деп мындай милдет кылган туура эмес. Президентибиз Садыр Жапаров өзүнүн жардамын берди. Ал боюнча маалымат барыңыздар деле бар, интернеттерден көрдүңүздөр. Андан башкасы бирок негедир үн чыкпады да. Анан мен депутаттарга айтат элем. Мейли, сиздерде колуңуздарда жок, кыйналып турган убагыңыздар жок дегенде ошол трибунадан саламаттык сактоо министрин чакырып, ошол эмне болгон укол, бул кайдан пайда болгон укол, биз кантип жардам бере алабыз деген мындай талкуу болобу? Ошол министрликке балким ортого түшүп, балким арзаныраак келеби? Ошол уколду алып аткан балдар мамлекет тарабынан мындай сопровождение болобу? Ошол действиясы болобу? Кичине мындай ушул жөнүндө бир талкуу кылып, элдин күткөнү, элдин мүдөөсү жок эле дегенде ошол болушу керек деп ойлойм да, жеке оюмдачы. Анан сөзсүз эле депутаттар ошол трибунага чакырбаса деле, мына саламаттык сактоо министри деле өздөрү мына интернеттерден бир мындай маалымат катары, жардам катары бир мындай маалыматтарды чыгарып койсо деле болмок. Бул мындай деген укол бизде жок. Мына өлкөдөн алынат. Анан тилекке каршы биздин ушундай колубуздан келбейт жардам бергени, же болбосо жардам бергени болот, мындай кылса болот, дегендей кылса болот деген бир мындай бир талкуу болсо деген ойдомун да. Анан азыр 3 жигитибиз ошондой болду. Бирөөнө буйруса Хамза бөбөгүбүзгө жападан тырмак эл жабышып жардам берди. Экинчи, үчүнчүлөр турат. Ошолорго дагы жардам кылып атат. Эми баягы карапайым эл, жөнөкөй эл да. Пенсия жаштагы энелерибизден баштап, базарда, суукта